тамчыдай денедеги. Эне деген затты мен өтө жогору бийик деңгээлде баалайм. Энелер бар, биз адамбыз. Энелер бар, биз барбыз. Энелер таманын астында дейби пайгамбарыбыз. Апаларыбызды урматтап, ооз ачырууну максат кылып, борбордон келип отурабыз. Мен ушул 2-3 жылдан бери ооз ачыруу иштерин кылып келатабыз. Анан ушу биздин асыл зат айымдарыбызга ушу чоңалайда бир аз кайдыгер мамиле, мындай бир салкын мамиле болгонун байкап келатабыз да. 30 күн бою ким ооз ачырса ушу эркектерге, ким эмне кылса ушул эркектерге кылып эле биздин айымдар түйшүктүн баарын тарткан ушул энелер көңүл сыртында калып келатат. Ошого эми ар бирибиз өзүбүздөн баштап ушу чоңалайдагы биздин апаларыбызга ооз ачыралы деп, анан бул ооз ачыруу мен өзгөчө оюштурдуп, азыр алдыңыздарга ушул Бишкектен атайын ушул диний ишмер Садубакас Дооло устазыбыз келип, энелерди куттуктап, апаларыбызды куттуктап келели деп сурандым эле. Убакыт тапкан өтө ыраазы болуп атабыз. Анткени убакыт аз. Азыр Бишкектен келди сиздерге, келип калды азыр. Анан өзүңүздөр билесиздер, биз журналистика тармагында эмгектенип, сиздердин көйгөйүңүздөрдү ар бириңиздердин ушул айылыңыздарга чейин барып, сиздердеги катылып жаткан чындыкты, айтылбай жаткан көйгөйдү келип башыбызды тоо келге салып айтып келатабыз. Бул нерселерди кайтпайбыз, дагы да айтабыз. Анан бүгүн ушул Жумадилла Кусанбаев агабызга дагы барып түз сүйлөшүп, ушул жактагы көп сындарды, сиздер айтып аткан, элибиз айтып аткан сындарды өзүнө түз айтты бүгүн. Анан мен негизги талабым эле ушул болду. Мен Жумадилла мырзага эч кандай душманчылыгым жок, бирок эгер элди ойлоп, эл тарапка өтүп, элдин позициясына сиз бекем болсоңуз, анда биз сизди колдойбуз дедик. Эгер эл тарапка болбой, жанагындай чиновниктердин катарына кошуп кетсеңиз, анда биз карапайым эл мененбиз, биз анда сизди колдой албайбыз дедик. Анан эми Кудай буюрса өзү дагы жакшы максаттарын айтты. Азыр эми ушул Жумадилла мырзага сөз берели. Саламатсыздарбы, урматтуу апалар, кадырлуу эже карындаштар, баарыңыздарды менен ушул Рамазан айында жүз көрүшүп отурганга кубанычтабыз. Мына жогоруда Улукбек айтып кеткендей, бүгүн ушул бийик күндө ушунча эненин, эже карындаштарыбыздын башын бириктирип, ушундай дасторкон жайып, Алланын жолунда соопчулук иш жасап, ооз ачырып, баарыңыздардын бир жакшы атаңыздарды алайын деген ой максатта бүгүн ушул иш-чараны уюштуруп атат. Бейиш эненин тамагынын астында дейт. Ошондуктан биз сиздер менен ар дайым сыймыктанабыз, сиздерге баш ийип таазим этебиз. Мына азыр жогоруда Улукбек өзү дагы айтып кетти. Мен бир-эки сөз айтып коюп туура көрүп отурам. Өзүңүздөр жакшы билесиздер бул жигитти. Ушул өзүбүздө Швия айылынан бир топ жылдардан бери ушул журналистика тармагында эмгектенип, өзүнүн ушул район үчүн, биздин райондун өнүгүшүнө, жалпы мамлекеттин өнүгүшүнө ар тараптуу салымдарын кошуп, биздин райондогу көйгөйлөрдү ушу тийиштүү жерлерге жеткизип, ошону өзүнүн журналистикалык ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Анан азыр мен жөнүндө дагы бир сөз болгондордун айтып коюшум керек. Мен аны айтып коюшум керек. Урматтуу апалар, эмне иш бар жерде кемчилдик болот. Аны бетке айткан, анын эч кандай зары болбойт. Биз наоборот ошол айтылган сын-сунуштардан чыга алабыз. Ошолордон алдыга чыгып отурганга аракет кылабыз. Бул жерде биздин эч кандай бир жекече мамиле жок. Мен бүгүн райондун жетекчиси катарында, бул жигиттерибиз ушул журналист катарында айтылган сын-сунуштарды биз туура көрүшүбүз керек. Ошондуктан ушундай бүгүн баарыңыздарды карап отурсак, ушул районубуздагы канча 21 айыл болсо ошол айылдын бардыгынан ушул өкүлдөр келип отурасыздар. Ушул алтындай убактыңыздарды бөлүп келип, ушул жигиттин койгон багын сызып, ушул жакшы максатта келип отурасыздар. Ошондуктан мен айтып коюшум керек, Улукбек мындан аркы иштериңде ийгилик болсун, кандай максат тилектериң болсо ошолорду Кудай таалам орундаткан болсун. Ушул улуу Рамазан айында ар бир адам максат кылат, ошондой максаттарына жете берип, ар дайым ушул элик үчүн кызмат кыла бересин деген ойдомун. Буга чейин дагы кызматтарың болуп келет. Ар кандай биздин көйгөйлүү маселелерди көтөрүп келесиң. Сен көтөргөн маселелердин үстүндө тыгыз иш алып барылат. Мындан ары дагы мен ойлойм
максатта иштешебиз деп. Рахмат барыңыздарга. Сиздердин атыңызда өзүмдүн атымдан сиздерге ыраазы чыктым сиздерге. Рахмат. Оза чарыбызга негизги каарман болуп илимдүү Кыргызстандагы эң чоң аалымдарыбыздын бири ушул Садыбакка устазыбыз келип отурат. Буга мен ойлойм азыр апалар пайгамбарыбыз айткан аксакалдын каарынын батасы түздөн түз кабыл болот деп. Устазыбызга дагы азыр жакшы батаңыздарды берип, энелердин батасы бийик болот. Устазыбызга батаңыздарды бересиздер. Анан азыр устазыбыздын жакшы акыл насаат кеп кеңешин уган дагы сиздер беймарал кулакты төшөп колуңуздар менен тамактана бериңиздер. Бардык атактан мактоо таңаза жаратканга гана болсун. Анын мээрими, тынчтыгы, данышман, акылман, залкар пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга динди ушул биздин бүгүнкү күнгө чейин колмо-кол эстафета катары муундан муунга өтүп кеткен бабаларга кала берсе, бүгүнкү ушул ыйык Рамазан айдын ифтарында атайын сөз угайлы деп келген апаларга, жетекчилерге жана келечек муунга да Алланын түгөнгүсү мээри жана тынчтык болсун. Арбаңыздар апалар, туткан орозоңуздарды Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын. Мындай Рамазандын далайын тутканга Аллах Таала бизге күч кубат, анан өмүр берсин. Бир жигит айтат, ушундай болгон заң кайган ресторанга кирдим. Төрдө бир аксакал байбичеси менен бир бурчта орундукта отуруп тамактанып атышыптыр. Жакынынан орун алып, официанткага тамак буйруп, жейин деп акырын көз салсам, чал менен абашка менен байбиченин ортосунда бир порция тарелкада тамак, бир кашык, бир вилка. Ордумдан турдум дагы акырын барып, официант, куд ушундай тамактан дагы бирди буларга берип кой, мен төлөймүн деп акырын барып ордума отуруп алдым. Бир мезгилде официант ардан бери тамак алып келип алдыларына койгондо, аксакал эки жагын карап, бул эмне болгон тамак деди. Анан ал бир нерселерди сүйлөгөндөй болду, мен жакты көрсөттү. Анан аксакалдын мен жанына бардым. Кечиресиз ата, бир тамак экөөңүздөрдө бар болгондугунан кичине өзүмдү жаман сезип, акчаңыздар жок окшойт деп мен заказы берип койдум, мага дуаңызды бересиз десем, кагылайын балам, акча бар деп акчасын көрсөттү. Жок эмес, бар акча. Билесизби, биз байбичем экөөбүз жаңы үйлөнгөндө антташканбыз. Жаштыгыбызда баш кошкондо убадалашканбыз. Кел, экөөбүз ушундай жашайлы, бири-бирибизге катуу сүйлөмөк турсун, көзүбүздүн кыры менен тиктебейли. Сый урмат менен жашайлы деп убадалашканбыз. Ошол убаданын өтөсүнөн чыгып жашап келатабыз. Картайып калдык. Мен байбичемдин тамак жегенин карап отурганымдын себеби керек болсо экөөбүздө бир эле каптамай тиш бар. Азыр байбичем жеп бүтөт, тишин чыгарып берет, мен салам, анан мен жейм деп атат. Тең каарыгыла деген ушуну айтат. Куттуу каарылык деп ушуну айтат. Каарыганда калжаңдаба деген чектен чыгып кеткен, байбичесин кордогон, абышкасын карабай койгон деңгел эмес. Куттуу каарылык ушул, тең каарып, тең арыгыла деген. Ушул апанын сөзү аябай таасир этти мага. Мага айтылган ошол сөз сиздерге да тийсин. Тең карыңыздар, тең арыңыздар. Рахмат, Аллах разы болсун. Чоң рахмат. Салам алейкум апа, кандайсыз? Машалла, машалла. Саңа рахмат.
Amin yavrum. Şerefsini. Amin. Verdi, kızlardı, kelimlerdi, verdi, beni çoğuldu. Amin. Yakşı sözlerde ettiğim bana. Allah razı olsun, Allah razı olsun yine. Amin. Cürükleri tutacakken cürükleri doğru ottum bana. Amin. İristeriyle salma bana. Amin. Akıllarım okusu, iristeriyle usul, verdi, iristeriyle tüy olasın. Amin. Akıllar tüy olasın, sevinirden nasihatini girmesi verdi olasın bana. Amin. Yemin, sevgi, başın artı taşına cerasın, umurun artı sunan cerasın. Amin. Amin. İşinirde rahat versin, Amin. umurun artı bereket versin. Amin ya Rabbi. Suna yerin, dileği cerat. Amin. Yemin, uman alıp gelip, Amin. ben ayetlik gelip, toplanıp gittim. Amin. 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 Uyluğum oynadı, Amin. dileğin satanlarını ayettiler. Amin. İşte kambul bokmalar. Amin. 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 Yedinci yolumu uygulattılar. Amin. Amin. Oyunun aileleri toplanıp, Amin. ayetler sözünü yanıldık cidden. Amin. Uğurluyor, uğurluyor, ummatım kırılıyor. Uğurlamar diyen özmürlüğü terbiyelediler. Kız verip kız diyorlar, nizahatını kırılıyor. Amin. Kız diyorlar, diyen şunları terbiyelediler. Amin. Şosiyatın artık berini çurgu bir gizgili. Amin. Almanlar benim koşarıp koşa harıkla. Özümü rastakal, kileygen çürütügen avuşka vurdular. Amin. Gelin sevinir, aksanlar baş versin, olay yoğun olsun. Amin. Nevre çevreli ol, bakta şapta önü ösü. Badarlar dağı, kızlarına kiyo, badarlar kelimir dağı, yerini kileyeceğden. Zat ummattu, insaf tabuktu, akıldu, Amin. yaptı. Adamlardan olsun. Amin. Yardım zakşının ten görgülü, uzak görgülü. Kırsıktan için olsun, uzak olsun. Amin. Birin emez verkidin. Sen de bana. Amin. Aynen. Başını taştan cerasın, ömrü sudan cerasın. Senin zakşılığında tenen görsün. Seni şunday kariyerler, şu dengelde zettirgen, ateline rahmat. Amin. Vergi akıl erki, rezil erki. Amin. Şuna başını dinleyelim, alıp gelip. Amin. Kansalamam, nemelerdi bana, Amin. hükümetin kör. Amin ya Rabbi. Oturağız, kırılgandır, kördük. Amin ya Rabbi. Sözler tuttuk. Berimizin cüröküzü oyup attılar, bilettiler. Rahmat, Allah razı olsun. Amin. Dağlı işini ravaç onuruma bereket Amin. versin. Senin Amin. dağlı kuvvetin ilimin kıvırsın. Amin. Bundan da varsın. Amin. Amin. Başına Amin. taştan omurusuna. Amin. Başına da vakit konsun. Ne tileyen tileyenir, kağıt olsun. Yine Allah Teala tavşir, umallah özgür olsun. Allah. Amin. Allah. Allah. Rahmat apa. Rahmat. Rahmat. Çok rahmat. Rahmat. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ошол өз апама дагы бир ыр чыгарган элем ошол энелердин урматына ушул ырды айтып коеюн. Адам кылдың асыл зат адамдарын, жумшак эле катыдыр канаттарын, кадам шилтеп турмуштун чоң жолунда сиздер берген тарбияга канааттандым. Жүрөгүм кош карайган канаттарын, жөнөнөр арка бел таянарын, жашоомдун байлыгы да, барлыгы да өзүңсүңөр асыл зат адамдарым. Алтыным менен апакем, туу туткан менен атакем, сиздерди чын жүрөктөн сүйгөн уулуңуз Улукбектен деп. Ушундай апам раматылып, эл деп, ушу элге кызмат кыл деп көп насааттарын айтып, ушу чоң саясатка аттанарда да элден бата алып, апам да ушундай тилектерин айтты эле. Кудай буйрса ошол энелерди сыйлап, энелерди урматтасак, биздин келечегибиз кең, жашообуз жаркын болот. Москвада жүреді, Аллай саған. Allah razı olsun ha. Алла талап ниеттерің, тілектеріңді білсін балам. Сен жақсы болдың Ulukbek. Allah razı olsun. Bergen çayına horozun kavul bolsun. Şu orozun kavul bolsun. İşin ravaş versin Allah. Sola onu görgün kuvvetli, meyil o kuvvetlimiş. Hacı
Макул апа. Балам. Мана кайсын кырмыктыргыларчы. Жақсы, салам айтыңыз. Балам өмүрүң узун болсун. Элдин катарында эсен аман жүрө бергин. Былтырда чайыңды иштик, ифтарыңды жедик. Алла Таала шу сени кыргыздын бактыга, таалайга жараткан жигиттерден болуп, калыс болуп элиңе. Өмүрүң узун болсун. Эки дүйнө бактылуу бол. Рахмат апа, чоң рахмат. Жақсы тұрыңыздар. Чомалайдын элине эске алып келгениң үчүн рахмат. Рахмат кубатымыз. Жақсы етіп алыңыздар. Аралдан чыга берсин. Жақсы етіп алыңыздар.